Камчыбек Ташиевдин абалы айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин абалы жакшы. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында Камчыбек Ташиев пневмония менен ооруган. Камчыбек Ташиев реанимация бөлүмүндө өзүнчө жатат, абалы жакшы, басып жүрөт, тамак ичип жатат. Бүгүн маанай жакшы, деди саламаттык сактоо министрлигинин башчысы. Буга чейин Камчыбек Ташиев пневмонияга шектелип, республикалык инфекциялык ооруканага жаткырылганы маалымдалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Элдин ойгонгону качан? Эдил Байсалов Клара Сооронкуловага катуу жооп берди. Министрлер кабинетинин биринчи орун басары Эдил Байсалов Клара Сооронкуловага катуу жооп берди. Клара Сооронкулова Facebook баракчасына Казакстандагы абалдан улам биздин бийликтин жүрөгү түшүп отургандыр, ойлонгула, эл ойгоно электи деген пикирин калтырган. Буга ылайык Эдил Байсалов жооп иретинде Клара Сооронкулова бийлик элдики, эл бийликте. Эл ойгону качан? Сиз эле элестетип отурасыз, качан бир эле башаламандык болуп кетсе деп. Андай жаман оюңуз ишке ашпайт, жакшысы 5 жылдан кийинки жаңы шайлоого даярданыңыз деп жазган Эдил Байсалов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Сымык ЖПК Facebook баракчасына казактар мени абдан жакшы билишет, кухняны көрүшкөн, отвечаю, чалып консультация алып турушчу, салам айтышчу, булар бизге кызыгышат. Сымык ЖПК тынчып калды, кухняда казактарга онлайн тренинг өтүп жаткан жокпу? До конца деген сөзүн да колдонуп баштады, дейт Эрланбек Чороевич өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Бекчан Шыгаев Шүгүрдөгү эле казак туугандар, силердин бийлик бир казакты тентиткен жок. Казакстандагы митинг социалдык тармакта талкууга алынды. Активист Бекчан Шыгаев казакстандыктарга төмөнкүчө пикирин айтты. Шүгүрдөгү эле казак туугандар, силердин бийлик бир казакты тентиткен жок. Анча мынча кымбатчылык силерде деле эмес, дүйнөдө болуп жатат. Революциядан жыргасак, мына биз жыргамакпыз. Ар бир президентти кубалаган сайын артка кеттик, кымбатчылыктын үстүнө гана келе жатабыз. Революция оюнчук эмес, эл гана жапа чегет, чоңдордун мөшөктөп акчасын көтөрүп баса берет. Алардын ордуна шилекей балдан таттуу кошумчук гана келет. Ли Куан Ю же Мухаммед Махадыр сыяктуу лидер келиш үчүн элдин да деңгээли ошого жетиши керек. Биз азыр кагаз карабай үч сүйлөм окуган адамды ушул мыкты экен же көк бөрөдөн мыкты улак инген адамды, күрөштөн уткан адамды көрүп канаттанып атабыз. Себеби бизге духту көтөрө турган бирөө керек болуп атат. Революциядан сырткы күчтөр гана утат. Себеби алар өздөрүнчө ылайыктуу адам керек. Казак туугандар, ойлонгула, бизден сабак алгыла, дейт Шыгаев. Эске сала кетсе, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөдөгү соңку наразычылыктар боюнча 2 жолу видео кайрылуу жасап, жарандарды сабырдуулукка чакырды. Касым-Жомарт Токаев башка социалдык экономикалык мүнөздөгү талаптар келерки күнү Борбордо өтчү кеңешмеде карарларын кабарлап, калк ичиндеги туруктуулукту сактоо максатында өкмөт Маңгыстау облусунда суюлтулган газдын баасын 50 теңгеге чейин арзандатууну айтты. 2 январдан бери Казакстандын Жаңы Өзөн, Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция башталып, митинг Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганда, Атырау, Арал жана башка шаарларда да уланган. Акциянын катышуучулары бийлик газдын баасын арзандатканы менен өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды коюшту. Бүгүн 5 январда президент Касым-Жомарт Токаев Алматыга өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Шаардада коменданттык саат киргизилгенин Акорданын басма сөз кызматына шилтеме берүү Казак Нур KG билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Казакстандагы массалык митингтерден улам өкмөт отставкага кетти. Бүгүн 5 январда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка ылайык, премьер-министр Аскар Маминдин ордуна Исмаилов Алихан өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал эми калган министрлер өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенге чейин иш алып барат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Казакстандын президенти газга, күйүүчү майга жана азык-түлүккө болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну тапшырды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөдө социалдык экономикалык абал боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу казакстандык басмалар жазып чыгышты. Касым-Жомарт Токаев өлкөдө социалдык экономикалык абалдын жыйынтыгы боюнча жыйында газга, күйүүчү майга жана азык-түлүккө бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну тапшырды. Азык-түлүктөрдүн баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү, коммуналдык тарифтерди көтөрүүгө 180 күнгө мораторий киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу тапшырмасы берилди. Митингчилер өкмөттүн отставкасын талап кылышкан. Мындан улам президент Касым-Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирди. Мындан тышкары Касым-Жомарт Токаев Алматы шаарына коменданттык саат киргизди. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Казакстандын Актөбө шаарында күч түзүмдөрү митингчилерди кармоодон баш тартышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Казакстандын Актөбө шаарындагы полиция кызматкерлери эл менен бирге иштешти. Миңдей адам акимчиликтин жанында турушат, алар жылынуу үчүн от жагып жатышат. Кечеден бери митингчилер облус акиминин кетишин талап кылып жатышат. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
Кыргызстан кыргыз-казак чек-ара тилкесинде абал курчуп кете турган болсо тийиштүү чара көрөт. Бул тууралуу 5-январда Азаттык радиосунун өлкөнүн чек-ара кызматы билдирди. Мекеменин жалпыга маалымда каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн улук офицери Асылкерим Абдиевдин айтымында, бардык түзүмдөр, анын ичинде кыргыз-казак чек-арасында жайгашкан түзүмдөр 30-декабрдан бери жаңы жылдык майрам күндөрүнө байланыштуу күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек-ара кызматы коңшу өлкөдөгү кырдаалды жана чектеш аймактарды көзөмөлдөп турат. Кырдаал курчуган учурда Ички иштер министрлиги, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте тиешелүү чаралар көрүлөт. 2-январда Казакстанда газдын кымбатташына байланыштуу башталган нараазычылык акциялар күчөп, 5-январда өкмөттүн отставкага кетүүсүнө алып келди. Учурда акциялар бир катар шаарда уланып жатышат. Булак Азаттык KG. Эл чындыкты билсин. Эрнест Кыязов казактарды мазактап күлүүгө бизге али эрте. Мындай пикирин журналист Эрнест Кыязов жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Биз басып өткөн этаптарды бауырлар али жыттай электеп чалкалап кайкалаганыбыз туура эмес. Биздеги бийликти оодарып түшпөй, көрүштөрдүн баарын өзөгүндө оңолоолу, өсөлүү, өнөлүү деген элдик таза аруу үмүт болгону менен 90-жылдары эл ойгоно электе СССРден калган мүлктөрдү сатчусун сатып, урдачусун урдап, жамырчусун жамырып, бутка туруп, баюуга өлгүргөн 200-300дөй байлардын саясий үрү бир саясий режимден экинчисине улам жаңы партия, жаңы жүз, жаңы депутат болмуш этип кубулганга маш болуп өтүштү. Алар жаңы жүздөрү жаңы таза партиялардын астына сүрөт кылып бетке кармап, бирок акыры келип парламентке погода түзүп берчү күчтөр баягы эле тили кыска, байлыгында илинчеги бар, жат десе жатып, тур десе тура берчү эски үйүрдүн баягы эле тили алчак эски бөрүлөрү бойдон калууда. Бийликтин арыгын тымызын чаап өрүүчү жасалма партиялар биз бийликтики эмеспиз, биз өзүбүзчө эле чогулуп түзүлгөн эркин партиябыз деп мурунку бийликтердин тушунда да каратып туруп алдашып, анан сессияларды ойдой жак каалагандай кнопка басып берип турушканы да чын. Бул акыркы барып эмнеге алып келет? Бийлик балансынын бузулушуна, бир эле кишинин үй бүлөсүнө, досуна, жакындарына сыйынууга, ошолор аркылуу маселе чечүүгө, кыскасы бир кишинин драконго айланып кетүүсүнө шарт түзөт. Бир гана ымдоосу, баш ийкөөсү менен бүт маселенин тез жана бат чечүүнүн борборуна айланган президент Садыр Жапаровго сиз айсыз, сиз күнсүз, сиздики эң туура деген акылдар, кеңештер, оодалар азыр ачыкта, туюкта жамгырдай жаап жатканы турган иш. Андыктан кошуналардын төсүнүн көзүндөгү авторитаризмди сөмөй кезип көрсөтүп, менсинүүгө, мыскылдай күлүүгө бизге али эртелик кылат, дейт Эрнест Кыязов. Улак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Жигиттер, жигиттер. Токтоп тургула. Мына бул адепсиздик ушундан башталат, урматтуу коллегалар. Жанаттан бери байкап отурам, бул жактан басып чыгат, оозунан сагыз чайнашат, ары киришет, бери киришет, колдорун чөнтөккө салып алып жүрүшөт. Биздин кезибизде сатын düşөн ушундайларды көрсөк эмне кылат элек? Мына ушундан башталат. Силер эми жыйын өткөрүп атасыңарбы? Айта бериңиз. Мына ушул архитекторлор кошуну расмий түрдө кайрылгандан кийин дагы өзүм билем деген жыйынтык менен алып барып аткандан кийин кайсы адистердин ою керек дагы? Эгер архитекторлор союзу кыйкырып атса токтоткула деп. Эгер ошол имарат биздин борбор шаарыбыздын архитектуралык, маданий тизмесине кирген болсо, ошону талкалап аткан болсо, эртең ак кемени талкалагыла. Эл чындыкты билсин.